Бишкектин Лев Толстой көчөсү коомчулукта эмгек биржасы деп таанымал. Күнүнө ушул көчөнү бойлой миңге чукул киши отурумдук жумуш издеп, күнүмдүк жумушка жалданып эмгектенип келишет. Себеби алар туруктуу жумуштун айлыгын аз деп эсептешет. Кээ бирде 5000ге чейин тапкан күндөр болгон. Жумуш издегендердин арасында Чынара 8 жаштагы баласы менен 2020-жылдан бери биржага күнүнө чыгат. Ал баласы менен чогуу болгондуктан көбүнчө үй жыйноо сыяктуу жумуштарды караштырып келет. Бирок өзүнө ылайыктуу жумуш чанда гана чыгып, 2 күндөн бери кайра үйүн көздөй жумушу жок кетип бара жатканын айтты. Азыр үйгө кетип атам, отургузбайт да бизди түштөн кийинчи. Эмнеге? Жумуш каратпайт эми, эже уят дейт. Кеткиз деп. Бурушпайт эми, түшүндүрүп айтат да, уялам, кетип калам. Өзүмө уяткан эми, айтпай эле койчу, балым да чоңоюп калды, өзүм уялып, жумуш жок. Бул жактагылардын көбү видеого түшүүдөн баш тартып, айрымдары тарткан видеолордун бардыгын өчүрүүнү талап кылып, түрдүү коркутууларды көргөзүп жатышты. Себебин аныктай келсек, көбүнчө кишилер эмгек биржасында отурумдук жумуш издеп жүргөндүгүнө намыстанышат экен. Сиздин туугандарыңыз кайсы жакта эже? Жакын туугандарыңыз? Жакын туугандарым шаарда, алар балдар студент иштейт. Небере багат бир эжем. Алардан жардам сурабайм дейт. Ошо намаз окуп атасың дейт, обо деп. Жардам сурап эмне кылам дейм, наоборот мен ошолорго берем дедим. Бул жакта иштегениңиздерди билеби? Билет көргөм, бирок айтпайм азыр. Ошон үчүн дем алыш күндөр көп чыкпайм. Жумуш болбойт да. Бул жердегилердин айтымы боюнча жумуш болгон күндөрү 1000 сомдон 6000 сомго чейин табышат. Жумушка көбүнчө эмгекке жарамдуу жаш балдарды алып кетишип, жашы 50дөн ашкандар көбүнчө учурда иши жок калышат экен. Бизде возраст келип калды, мындай легкий жумушка барабыз да, уборка, жанагы этажкалар салынып атпайбы мондай, 12 этаж. Ошонун тегерегинде цементтин кагаздары болот, жыгачтар болот, ошону терип бүтүп коебуз. А жанагы жаш балдар оор жумушка барат, бетонго барат. Ал эми айрым учурларда жумуш берүүчүлөр тарабынан адилетсиз мамиле да жасалат. Барганда хозяинга түшүп келип каласың, бирөө мерден обещать кылат, мындай эле жеңилдейт, барсаң андай эмес, оор болуп калат. Адамдар ар кандай да ойлойт да, трудовой биржада отургандарга нахлеп эле кичине акча берип койсоң, жыргап жүрө беришет депчи. А мен акча тапканы келди да иштеп эмгегимден. Кийинки каарманыбыз жумуш учурунда кезиккен кыйынчылыктар тууралуу суроого көп ойлонбой жооп берди. Сваркага баргам, бир келин келип алып кеткен да. Анан сүйлөшкөнбүз. Кечке чейин 8ге чейин 1,5 берем деп. Анан 500 сом берди, анысы да таксиге кетти. Жакта 5 күн кийден келдим да. Актан маршруткада жүрбөй калат экен да кечине. Камерага сүйлөп, өзүнүн жумушу жөнүндө айтып берүүгө макулдугун бербей, жада калса акча төлөп берсең сүйлөп беребиз дегендер да жок болгон жок. Ошондуктан жумушчуларды тыштан байкап, суусундук саткан Гүлмира менен маектешүүнү туура көрдүк. Жалгыздыктан ушул жакта жүрөм. Үй бүлөм, жакындарым болгондо мындай жумушта иштеп, ичпейт элем деп келишет. Бул жерде олтургандарга Нургүл аттуу эже көп жылдан бери жумуштун сезону башталганда коляска менен Лев Толстой көчөнүн башынан аягына чейин үйүнөн тамак аш жасап келип сатчу. Жарым айдан бери эмгек биржасынын жанындагы дал ушул бир бөлмөлүү ашканада тамак аш жасап, жумушчуларга сатышат. Келе калып эле камыр жуурубуз, бат-баттан камырыбызды ачып салып эле пирожки майтокош жасап баштайбыз. Улам ысык келип балдар жей башташат. Уже свежий жасайбыз баарын. Левтин тиги башынан бул башына чейин сүйрөп сатчубуз. Балдар алышат, жумушка кете албай турган балдар эже карызга берип туруңузчу деп, кээ бири карызга алышат. Карызга берип коебуз мындай ишенчиликтүү балдарга. Алдап кеткендер болот, акчабызды алып кээ бири берип бергем дегендер болот. Иш кылса ошентип айланып эле акча жүрө берет, иштеп атабыз ошентип. Анан бияктан суранып алып, бияка баарын жасайбыз, газыбыз бар, газ, пирожки, мирожки баарын бышырабыз, чай кайнатабыз, жарма жасайбыз. Жарманы оптом бирөөгө жасатабыз же. Ошентип сататабыз, анан балдар келип ушул жерден ичип кетишет. Примерно орточо эсеп менен обедке канча сомдой курутушат, карыз калганда канча болушат? Обедте тамак жасайбыз 150 сомдон, чай, наны менен. Пирожки, майтокоштор эмеден
30 сом пирожки, май токоч 15 сом, жарманын стаканы 25 сом, 20 сом кылып сатабыз да, мындай арзаныраак сатабыз да буларга кошумча. А так столойлорго барып келген кымбат да буларгачы. Бир ай мурун Орусиядан документин алмаштырууга келген Мирлан бул жерде убактылуу иштөөгө туура келгенин айтты. Окуйсуңбу, ошондой эле окууну окуган, ошондой эле просто ниетинен бош малынарына келип иштеп кеткен адамдар бар да бу жердечи. Сени окуткан адамдар, мугалимдер да келип иштеп кетчү бу жерде. Өзүм көзүм менен эле көргөнмүн да. Башкасын билбейм. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги 2023-жылдын эсебинде Кыргызстанда 20 миңден ашуун бош жумуш орундары болгондугун, 2024-жылдын май айына карата анын 6 миңден ашыгы дали бош тургандыгын билдирген. Ошол эле маалда расмий маалымат боюнча 60 миңдей адам жумушсуз каттоодо турат.